Салам достор, бүгүн силерге эки кабаттуу үйдү көрсөткүм келип жатат. Бул эки кабаттуу үйдүн ичинде өзү гаражы ушул контур домага жайгашкан. Бул үйгө эки жерден кирсе болот. Бул биринчи жер главный вход. Буну эгер көлөмдөн көрсөк, мындай болуп көрүнөт да. Бул жер болсо гараж. Ошондо эгер жашоочулар болсо машина менен бияка келе турган болгондо, алар ушул жерге кирет. Жана үйгө топка аркылуу, котельный аркылуу кирүүгө болот. Ал эми коноктор келип калса, алар болсо бул башкы кирүү жай менен кирүүгө болот. Киргенде биздин алдыбызда тамбур болот, бул кире бериш. Сол жагында гардероб жайгашкан, гардеробный, тышкы кийимди илип коюуга. Андан ары өткөндө холл же болбосо коридор, кире бериш. Оң тарабында санузел совмещенный. Бул жерде душевая кабина, жана бул стиральная машина, жана унитаз, умывальник бар. Мисалга алганда, силер сырттан келгенде биринчи колуңарды жууп, андан ары үйгө таза кирүүгө ыңгайлуу болот. Ал эми бул гаражда өзүнчө кладовая бар. Бул жерге болсо кышкы шинаны коюуга болот, жана автоунаанын тетиктерин коюуга болот, жана башка инструменттерди сактаганга ыңгайлуу. Ал эми бул холлго киргенде бизде сол жагыбызда гардеробный же кладовая болот. Бул жерге кышкы кийимдерди сактоого болот, баардык үйдөгү. Жана кыргыздарда көп төшөнчү болот, ошо төшөнчүлөрдү сактаганга андан ыңгайлуу болот. Андан ары киргенде сол тарабыбызда лестница жайгашкан. Бул лестницанын мындай караганда ушул үйдү эки тарапка бөлүп турат. Ошо эгер бул гостиныйда коноктор келип калса, келген адамдар ары тоскоол кылбай, бияктагыларды алаксытпай үйдө чыгып кетүүгө ыңгайлуу. Бул гостиный менен кухня болсо бир объемдо, бир көлөмдө жайгашкан. Бул деген көбүнчө силер көрүп жүргөндөй Америка тараптан келген схема болуп эсептелет. Бул гостиный кухнядан террасага чыгууга өзүнчө эшик жайгаштырылган. Ал эми азыркы учурда көбүбүз үйдөн иштеп калдык. Ал үчүн өзүнчө мындай кабинет уюштуруп койдук. Эгер үйүңөрдөн иштебеген болсо, бул кабинетти жөн эле спальня кылууга, коноктор спальнясы кылууга болот да. Ал эми бул гараждан өзүнчө дагы сыртка чыгууга эшик жайгаштырылган. Бул дагы абдан ыңгайлуу. Себеп дегенде, бул жерге эгер короңор үйдүн артында болсо, бул жерден чыгып барып келгенге ыңгайлуу болот. Анда эмесе экинчи этажга өтөлү. Бул лестница менен кирип экинчи этажга өткөндө, силер көрүп тургандай, бул жерде уктоочу жайлар же спальнялар, 4 спальня бар. Жана бир гардероб. Жана ал гардеробду дагы эгер үйүңөр үй бүлө чоң болсо, аны дагы уктоочу жай кылууга болот. Бул жерде мастер спальня деп коет. Бул родительская спальня же болбосо кожоюндардын уктоочу жайы. Бул жерде буга өзүнчө санузел бөлүнгөн.
бул абдан ыңгайлуу. Ал эми бул дагы бир санузел калган жашоочуларга, эгер биякта болсо детский кылсак, ошол балдар же коноктор кирүүгө өзүнчө санузел болот, общий санузел. Бул өзүңөр көрүп тургандай, бул спальня аркылуу балконго чыгууга болот. Бул алдыбыздагы крыльцонун үстүндө жайгашкан. Эгер мына көлөмүнөн карап кетсек, мына ушул балкон. Дагы эмнени айтып кетсе болот? Эми эгер зонально караганда, зонасын караганда, биринчи этажда общая зона, бардык кишилерге таандык зона жана конокторго, тамак ичүүгө. Ал эми экинчи этажда приватная зона, то есть уктай турган, эс ала турган жер да. Дагы эмнени айтып кетсе болот? Эми силерге көлөмүнөн көрсөтөлү, как это сыртынан көрүнөт. Силер көрсөңөр, бул нео классика деп коет. Современная классика же болбосо. Айландырып кетсек, сыртынан ушундай. Бул жер террасасы. Ошо, достор, силерге кызык болсо комментарий калтыргыла, жакса лайкты баскыла. Рахмат бардыгыңарга.